Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт жүргүзүүгө, бардык үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга төмөнкүлөр укуксуз экендигин эске салат. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар жогорку кеңештин депутаттарын кошпогондо мамлекеттик саясий кызматтарды ээлеген адамдар, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кошпогондо атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү, 18 жашка чыга элек адамдар, шайлоо өнөктүгүндө эмблемалар, логотиптер, ураандар, слогандар же талапкердин сүрөтү менен талапкердин саясий партиянын сүрөттөрүн кошо алганда, анын ичинде таратылган үгүт материалдарындагы мындай адамдардын билдирүүлөрүн колдонуу: чет өлкөлүк жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар жана аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун кызматкерлери. Эгер мыйзам бузууну байкасаңыз, ишеним телефонуна кабарлаңыз: 1255 0312 66 02 40, WhatsApp номеру боюнча 0755 00 29 65, 0312 62 63 24 же болбосо 0312 66 02 40. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылдын 2 ноябрындагы жыйынында 2021 жылдын 28 ноябрына белгиленген жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча шайлоо бюллетендеринин формасын жана текстин бекитти. Аталган чечим Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 30-беренесине, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылы 2 ноябрында өткөн жыйналышында бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө 6 арызды карап чыкты. Тактап айтканда, БШКга төмөнкүлөр арыз беришти: Чодоев Эркинбек Ураимович, Нусубалиев Токтоналы Сатарович, Малдыбаева Салиман Жаңузаковна, Жумабекова Акылсайры Кадыралиевна, Карагулов Улан Айтбекович жана Шакиров Асан Шакирович. Эскерте кетсек, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы 321 талапкерди каттаган. 2 ноябрга карата шайлоого катышуудан баш тартуу боюнча арызын 15 талапкер тапшырды. Учурда бир мандаттуу округтар боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына 306 талапкер көрсөтүлүүдө.